Учурда балыкчы Кочкор темир жолун салуу кызуу жүрүп жаткан кези. Бул темир бетон атайын Кыргызстандан алынса, үстүндөгү Р-65 үлгүсүндөгү рельс Россиядан алынган. Адистердин айтымында бул рельстин үстүнөн 400 миллион жүк тонна өткөндөн кийин гана иштен чыгарылат экен. Салына турган темир жолдун айрым жерлери саздак болгондуктан анда иштеген жумушчуларга кыйынчылык жараткан. Анын айынан 3,5 метр тереңдикке чейин казууга туура келген. Андан соң ал жерди шагыл таштар менен толтурушкан. Индивидуалдык долбоорлорду талап кылган 3 участок бар. Биринчи ушул жердеги САЗ, ал эми экинчиси 5-километрден 9-километрге чейин саздак жер, Ак Өлөң айылынын этегинде. Андан кийинки участок 39-километрден 43-километрге чейинки Орто Токойдун жээгиндеги аскалуу жер. Ал жерден бургулоо жардыруу иштери менен асканы кесип өтүүгө туура келет. Балыкчы Кочкор темир жолун салуу 2 этап менен жүрөт. Биринчи этабында балыкчыдан Кочкорго чейин 63 километр жер тартылып бүткөрүлөт. Ал эми быйыл 500 километр жерди аягына чыгаруу пландалууда. Талап боюнча айыл менен темир жолдун ортосундагы аралык 25 метрди түзүшү керек. Бирок адистер айыл темир жолдон алыс болгону жакшы дешет. Анткени поезд өткөндө бал бергендиктен ал үйдөгү адамга сезилбеши керек. Ошондой эле темир жолдогу вагондор келе жатканда коопсуздук үчүн адам 2,5 метр алыс туруусу кажет. Иш башталышы 50 адам катышты. Ошо 50 адам менен жаңы жолду баштадык. Эми ага дагы кошулат. 100 адам тартылат бул ошо чоң жолго. Темир жол салынып бүткөндөн кийин алгач жүк ташыса, андан кийин жарандарды ташыган вагондор ишке кирерин кошумчалады. Өз каражатына салып жаткан темир жол ишканасы пландагы биринчи этапты 2,5 жылда бүтүрүүнү көздөөдө. Анын техникалык экономикалык негиздемеси 110 миллион долларды түзгөн. Бул туурасында Кыргыз темир жол ишканасынын директору Азамат Сакиев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Өз каражатыбыз менен салып жаткан темир жолдун кийинки этабы биздин кирешебизге жараша болот. Ал үчүн учурда кандай инвесторду алып келсе бизге пайда алып келет дегендин үстүндө иштеп жатабыз. Анткени темир жолду өзүбүз курганыбыз арзан түшөт экен. Эгер салыштырсак, коңшу Өзбекстан, Казакстан, Россия курган темир жолдун километри 4,5-5 миллион доллар керектелсе, бизде орточо эсеп менен 1 километри 1 миллион 700 миң долларды түзөт. Курулуп жаткан балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун экономикалык мааниси чоң. Анткени темир жол ишке кирсе, Кара Кечедеги көмүр унаа менен эмес, вагон менен ташылып келине баштайт. Ал биринчиден экологиянын бузулушуна жол бербесе, экинчиден көмүрдүн наркын азайтат. Бүгүн балыкчыдан Кочкорго багыт алган темир жолго президент Садыр Жапаров капсула салып, курулуш иштери расмий башталды. Белгилүү болгондой, мамлекет эгемендик алган жылдан кийин мындай темир жол куруло элек болчу. Бул курулуш иштери бүткөндөн кийин түндүк менен түштүктү байланыштырган темир жолун куруу пландалып жатыптыр. Аклай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, балыкчы.